Салам достор, негизи эле бүгүн аба райда сону мына ушундай аба райынан пайдаланалы дагы шаар тургундары менен биргеликте кызыктуу оюн ойномокчубуз. Ал оюн кандай деп аталат десеңиз, кошумча оюну. Алдыда баарыбыз билебиз, той сезондору келатат, андыктан кеттик, ким тойго кандай даяр. Кызыңыз да жакшы экен, түйүн жатып берип. Атың кем сенин? Индира суролорго кошун эме жардам берип. Вот это поворот! Азыр биз Кундуз эже менен бул колонканын багын сынап көрмөкчүбүз. Биздин суроолорубуз жөпжөнөкөй. Сиз акыркы жолу канча сом кошумча коштуңуз эле тойго барганда? Эгерде сыр болбосо? Сыр болбосо 5000. 5000 сом, Анда биздин оюндун шартындай, тойго келген коноктор жалаң улуу инсандар, Кыргызстандагы белгилүү, алар арасында жана сом бирдигинде жайгашкандагы инсандар бар. Аларды жакшы эле билсеңиз керек, Азыр мен айтып өтөм, ошолордун катарынан сиз эсептеп кетишиңиз керек. Кайсылары сом бирдигинде канча сом болот, жыйынтыгында канча сом кошумча табылды, чыкты деп эсептейсиз, Жакшылап угуп туруңуз. Баштайбыз. Кыргызстанда улуу инсандар чогулуп тойго келишет. Алардын арасында Алыкул Осмонов, Байдылдас Сарнагоев, Жамал Сейдакматова, Таттыбүбү Турсунбаева, Касым Тыныстанов, ошол эле Исхак Разаков, Алыкул Осмонов, Сүймөнкул Чокморов, Алымбек менен Курманжан Датка дагы келишти. Сиздин оюңузча канча сом чогулду деп ойлойсуз? 20-25. 20-25, Если средний алганда, сенин немелериң акча бирликтериң караганда айтпайсың. 5 сомдон кошкондо 12 кишиники 60 000 сом болот. Жок, ар биринде акча жок. Булда акча жок, вот түшүнүп атам. Акча бирдигинде эсептеп атам менчи. Ошол ар бир жанагы мисалы Алыкул Осмонов, канча сомдо Алыкул Осмонов 200 сомдо. Ошолорду кошосуз 200 сом болот, түшүнүп атам. Логический түзүү эле, бериштик. Жашыбыз 50ден аса беле. Ооба, анда сизде дагы вариант иши айтып берсеңиз болот. Сумманыбы? Сумма канча болду деп ойлойсуз? 10 000 сом. 10 000 сом деп коелу. Себеби 5000 да бар да ичиндечи. Ооба. 5000 сом, 2000 сом, Ооба. 10 000 сом болуп калат. 10 000 сом. Биринчи вариантыңыз кетти, эки вариантыңыз бар. Дагы жакындап көрүңүз. Силерде подсказка кылат да. Подсказка бул жерде бүт баары эле айтылып турат, ошону эле кошуш керек да. Ооба. Ошону кайсы сомдо экенин мен тагыраак эмете албай атпаймынбы? Значит, 5000 сом деле болуп калышы мүмкүн. Себеби 200 сомдук да бар да ичиндечи. 200 сомдук, 500 сомдук, 1000 сомдук. Экинчи вариантыңыз жакын болду. Дагы аракет кылып көрүңүз. Акыркы вариантыңыз чамдаңыз. Ошо 8700, 8800 эми 100 сом да кошкондочу. 50 сом кошкондо 8880 болуп калат да. Музычка! 8880 акыркы жагыңыз, Тилекке каршы бул жооп туура эмес. Оюн ойноп колонка отолуңар келбейли, жөн эле сандарды кошушуңар керек. Сандарды кошушуңар керек. Аракет кылып көргүлө. A few moments later. 3 жолу айтканга сизде мүмкүнчүлүк бар. 250. Биринчи жообуңуз кетти, тилекке каршы туура эмес, дагы 2 жообуңуз калды. 450. Жок. Акыркы жообуңуз. Жакшылап аракет кылыңыз. 550. Тилекке каршы жооп туура эмес. Танк успех ушел. Не получилось, не фартануло. Бул жерде Алыкул Осмонов 2 жолу айтылды. Ошол эле Касым Тыныстанов 10 сом жөн бирдигинде. Анан Сүймөнкул Чокморов 5000 сомдук да бар болчу. Анан Курманжан Датка 50 сомдо жайгашкан. Сиздин эсептөөңүз туура эмес болуп калды, тилекке каршы утуласыз. Анда эмесе биз алга карай кеттик. Азыр биз Каныкей апа менен дал ушул колонканы ойнотмокчубуз. Биздин суроолорго эгерде туура жооп берсе. Алыкул Осмонов, Сүймөнкул Чокморов, Алымбек жана Курманжан Даткалар отурушат. Канча сом болду деп эсептейсиз? Азыр бат айтайын, эмне болсо мындай айтайын. Жайдан айтсак, азыр Алыкул Осмонов, Байдылдас Сарнагоев, Жамал Сейдакматова, Таттыбүбү Турсунбаева, Касым Тыныстанов, Исхак Разаков, Алыкул Осмонов, Сүймөнкул Чокморов жана ошондой эле Алымбек жана Курманжан Даткалар. 3 санды айтсаңыз болот. Мында Алыкул Осмонов бар, Касым Тыныстанов бар, анан Сүймөнкул Чокморов бар. 5000, 6200. Канча болду? 6200. 6200, тилекке каршы туура эмес. Сизде дагы 2 вариантыңыз бар. 5210 бул. Жакындады, дагы ойлонуп көрүңүз.
Акыркы вариантыңыз, азыр жакшылап ойлонуп жооп бергенге аракет кылыңыз. 5210 сом. 5210 сом. Туура эмес. Чокморов 5000. Ооба. Алыкул Осмонов 200. Ооба. 5210 сом. Тилекке каршы сиз утулуп калдыңыз. Себеп дегенде бул жерде Алыкул Осмонов, ошол эле учурда Касым Тыныстанов, Алыкул Осмонов 2 жолу айтылган. Сүймөнкул Чокморов анан Курманжан Датка дагы 50 сомдук бирдикте жайгашкан болчу, аны да эске алып Сиз ошолорду айта албай калдык. Алар эсимде калбай калды. Эсиңизде калбай калды. Эсимде калбай калды. Мен өкүнчүн эстетим, макул. Ооба. Ошо менен биздин оюн жыйынтыктайбыз. Анда эмесе бүгүнкү оюндун жеңүүчүлөрүн издегенде алдыга кеттик. Азыр биз Нурболот менен дагы бир жолу колонканын багын сынап көрмөкчүбүз. Бул ошол адамдарды акча жана сүрөтү коюлган акча да. Жети миң болуп калган. Биринчи жообуңуз, анда экинчи жообуңуз дагы бар, дагы 2 жооп айтсаңыз болот. Beş ming 320 сом. Жакын. Дагы ойлонуңуз, дагы. Дагы бир суроо салам. Ооба, дагы бир жообуңуз калды. Дагы жакшылабы? 5370 сом. Поразительно. Гениально. Туура эмес болуп калды тилекке каршы. Бул жакта Касым Тыныстанов 10 сом чөндүрдүгүндө жайгашкан, Курманжан Датка 50 сомдо, Алыкул Осмоновдон 2 жолу 200 сомдуктар айтылган, ошол эле 5000 сомдо. 5800 болуп калды. Туура эмес болуп калды жообуңуз. Кайрат мырза менен жана анын үй-бүлөсү менен биргеликте бул колонканын багын сынаган турабыз. Биздин оюндун шарттары жөнөкөй. Баштадык, даярсыздар, э? Улуу инсандар чогулуп тойго келишти. Алардын арасында Алыкул Осмонов, Байдылда Сарногоев, Жамал Сейдакматова, Таттыбүбү Турсунбаева, Касым Тыныстанов, Исхак Разаков, Алыкул Осмонов, Сүймөнкул Чокморов, Алымбек менен Курманжан Даткаларда келишти. Бул столдо канча сом чогулду деп ойлойсуздар? Смотря канча сомдон чогулду. Жок, сом бирдигинде жайгашкан инсандар бар да арасында. Мисалы, Алыкул Осмонов 200 сомдукта болсо, 50 сомдуктар. Так, Сүймөнкул Чокморов 5000, Касым Тыныстанов 10 сом, Бүбүсарат Бейшеналиева 5 сом. 5 сом. Так, Тоголок Молдо, по-моему, жок эле. Тоголок Молдо айтам. Шу жок эле. Башалет. Вот это поворот! Курманжан Датка жок, Алымбек Датка жок, получается, немесе купюрасы жок. Да что ты, черт побери, такое несешь? Бул жерде Сүймөнкул Чокморов, Бүбүсарат Бейшеналиева, Касым Тыныстанов, Алыкул Осмонов болду. Жок. Алыкул Осмонов 200 сомдукта. Алыкул Осмонов да тур. Ооба. Ошо төртөөнү эсептеп жетиштим, анан калгандарын. Канча сом болду деп ойлойсуз? Ошо 5215 сом дейбиз. Жооп жакын, бирок да бирөөсүн унутуп атам анда. Ооба. Азыр жакшылап ойлонуп көрүңүз. Сүймөнкул Чокморов, Алыкул Осмонов. Так, 5200. Ошондо 5400 сом болуп калабы? Ну ты видел? 5460 сом болуп калабы? 5460. Биздин колонканын бүгүнкү оюнда эси табылды. Сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Канчалаган жооптордун арасында акыркы жообуңуз туура болду. Сизди дагы бир жолу куттуктайбыз. Бул сизге белек болсун. Рахмат.